Бейиш нуру. Экинчи даба. Эй сабырсыз оорулуу. Сабыр кыл, түгүл шүгүр кыл. Сенин бул ооруң өмүрүңдүн ар бир мүнөтүн 1 сааттык ибадатка айландырышы мүмкүн. Себеби ибадаттын 2 түрү бар. Биринчиси ачык, башкача айтканда намаз, дуа сыяктуу бизге белгилүү ибадаттар. Экинчи жабык ибадаттар мында оорулар, кыйынчылыктар аркылуу адам баласы алсыздыгын, күчсүздүгүн сезет. Ырайымдуу жаратуучусуна дуа кылып жалбарат. Руханий, таза, рыясыз, мактанычсыз ибадаттарды кылат. Ооба, ыймандуу адам ооруу менен өткөн күндөрү үчүн Аллахка нааразы болбосо, ага ибадат болуп жазылат. Бул тууралуу айтылган сахих рываяттар бар. Атүгүл айрым сабырдуу жана шүгүр кылуучу оорулуулардын 1 мүнөттүк оорусу 1 сааттык ибадатка тете. Айрым руханий өнүккөн камил инсандардын 1 мүнөттүк оорусу 1 күндүк ибадатка барабар. Булар сахих рываяттарда айтылган. Ошондой эле олуялар руханий туура ачылыштарда көрүп, акыйкат экенин тастыкташкан. Сенин 1 мүнөттүк өмүрүңдү 1000 мүнөткө айландырып, сага узун өмүрдү утуп берген оорудан арызданба. Тескерисинче шүгүр кыл. Бейиш нуру.